Эл жериме тынчтык тилейм булайда, эл чөкпөсүн кайгы сана убайга, аман жетип бүгүнгө, дагы бир күн жакындадык Кудайга. Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр жана угармандар. Орозоңуздарды Кудай таала кабыл кылып, элибизде жерибизде тынчтык болсун деген максатта түз эфирде орозодо биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Бүгүн сиздер менен биз улуттук баалуулуктар жөнүндө сөз кылайын деп туура көрдүк. Анткени ар бир элдин өзүнүн тили бар, өзүнүн маданияты, адабияты бар. Андыктан ушул биздин элден келген суроолорго жооп берүүчү биздин урматтуу сыйлуу конокторубуз келген. Продюсер, режиссер агабыз Мухтар Атаналиев. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Жана ошол эле мамлекеттик коомдук ишмер Индира Куралбекова. Орозоңуз кабыл болсун, кош келдиңиздер. Анда бүгүнкү темабызды ачып алсак, Мухтар ага. Ошол улуттук идеология деп атабыз. Негизи эле бизде идеология кандай болуп атат сиздин баам парасатыңызда? Идеология деген өзү бул баягы бир ойдун, бир идеянын тегерегинде жалпы бир мамлекеттин биригиши да, бир идеянын тегерегинде. Бүгүнкү күндө ошол барбы дегенде, бүгүнкү күндө ал тилекке каршы болбой атат. Бирок биз баягы Советтер Союзун көрүп калган адам катары, андан мурдагы тарыхты окуган адам катары айтып кетейин. Идеологиянын тегерегинде гана бир элди кармай алышкан да адамдар. Бириктирип, ынтымак деп атпайлыбы? Ошол болгон да. Советтер Союзунан анда мен ошол өзүм көрүп калдым. Бир гана ошол жанагы тиги биздин Советтер Союзунун партиянын тегерегинде кармап алышчу да элдичи. Ушундай, ушуну билишиңер керек, партиянын сөзүн угушуңар керек, партиянын ишин аткарышыңар керек, партияга жетиш үчүн момундай аракеттерди кылыш керек деп отуруп, ошонун идеянын тегерегинде коммунизмди курабыз деп атып, элдин башын 250 миллион элди бир кармап отурчу да. Эми азыр тилекке каршы ошону кыла албай атабыз. Бирок мен мына эми көп көнүп калбадык, 30 жылдан бери депчи. Ошол эми Союз тарагынан бери деген сөз да, быйыл 31 жыл болуп кетиптир. Ошондон бери аракеттер болуп эле атат, бирок негизинен ошол идеологиянын өзү жок болуп атат. Бул тилекке каршы. Эми биз аракет кылып айтып атабыз. Биз өзүбүздүн ишибизди айта беребиз. Ал эми качан ошонун тегерегинде, ошол идеянын тегерегинде иштеп баштайбыз, аны эми бир Кудайга белгилүү да. Анан бирок негизи мындай, биз ошол болбоюнча, ошол идеология болбоюнча чачылып кетебиз да. Чачылайын деп калды азыр. Коркунучтуу да. Мисалы мына мен азыр мектептерге жолугуш өткөрүп келем, өзүңүз деле көп болуп жүрөсүз. Балдардан дайыма сурайм, бул сөзсүз берем да. Мына классты бүткөндөн кийин ушул Кыргызстанда калып, Кыргызстанды өнүктүрөсүңөрбү же башка өлкөдөн барып өзүңөрдүн жашооңорду ошол жактан көрөсүңөрбү? Башка жака кетиңер келеби деп суроо берсем, айтат дайыма балдар. Кетебиз депчи. 70-80-90% ушундай кетебиз деген насыр. Бул өтө коркунучтуу да. Ошон үчүн азыр ушунун үстүнөн аябай бекем иштешибиз керек. Элди бириктирип кармай турган нерсе ушул да. Анан мындайча айтканда биз башыбызды бириктиришибиз керек. Андан кийин ушунун үстүнөн иштей башташыбыз керек. Балдардын жүрөгүн ойготуш керек. Балдардын жүрөгүн бир муштуңа түйгөндө аракет кылыш керек. Кыргызстандын сулуулугун, тарыхын, баягы улуттук баалуулуктарын балдардын жүрөгүнө сиңириш керек. Ошондон анан балдар калабыз, ушул жерди өнүктүрөбүз, ушул жерди өстүрөбүз, гүлдөтөбүз деп шашат да. Анан ошон үчүн мен мындай 100 ойдон 100 оюм тең ошол да. Жакшы. Эми негизги элге аябай көп кызмат кылып атасыз да, ошол агартуу тармагында, маданиятта. Анан Индира айым айтсаңыз, орозоңуз кабыл болсун. Биринчиден ушул убакыт бөлүп биздин эфирге келип, элибизге комоктуу ойлорду салайын деп келдиңиздер. Улуттук идеология сиздин көз карашыңызда кандай болуп атат азыр? Баягы мамлекеттик кызматта жүрдүңүз, ал жакты, бул жакты көрдүңүз дегендей, негизи эле бизге эмне жетишпей атат азыр? Мен биринчиден арыбаңыздар, ардактуу биздин улуу элибиз, баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Ушул айлардын султаны болгон Рамазан айын жараткан Алла Таалам бизге насип эткенине ыраазычылык. Мен эфирлердин жандуу өтүшүн аябай жакшы көрөм да. Өзүм журналист катары, сиздер мен алып барып жүргөн эфирлерди көрүп жүрсөңүздөр, мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп дагы ошол тармакта эмгектенген адамдарды аябай мындай айтчумун да. Эмнеге андай эмес, эмнеге мындай депчи. Анан бүгүн дагы азыр эми эфирде жандуу сүйлөшөлү да. Биз деген аябай чарчабадыкпы, бири-бирибизди колдоп, ой баары жакшы, баары түзүк, баары дей берген учурдан элдин баары тажаптап өттү да. Ошон үчүн ар бир эфирдин жомоктордон, ар бир эфирден мен
жандуу өтүшүн аябай каалайм. Азыр Мухтар мырза айтып атпайбы, бизде ушу коммунизмдин тегерегинде бир партияга түптөй берчи. Дагы бирөө айтат, ой сен СССРды көрдүңөр, силер бала болуп анда мындай болчу. Мен ушу эс тарткан эле ушул да. Ой бизде андай кылган болчу, бизде мындай кылган болчу. Бирок улуттук идеологияны бир жандантууга, өзгөртүүгө жараткан Алла Таалам ар бирибизге мүмкүнчүлүк берди да. Биз эркин коомдо жашап жатабыз. Улуттук идеологияны жайылтуу, кыргыз деген ар намысты сактоо, атадан балага өтүп келаткан нерселерди аздектеш бизге берилди да. Тилекке каршы баарыбыз эле ушуну айтып келатабыз да. Ой, ошондо ушинтип салып, биз деген ошону карап калып бардыгыбыз деп элечи. Бирок мындай кадам таштап, конкреттүү таштаган кадамдарыбыз аз. Чечүү жолдору аз да. Улуттук идеология деген эмне? Келиңиз баладан алайлы, үй бүлөдө бала. Мен кемпир чалдын колунда чоңойдум да. Кемпир чалдын колунда чоңойдум. Ошолор эмнени жасаса, мен ошону көрүп чоңойдум да. Азырга чейин үйгө баягы тамак аш продукталарда тиги менден кичүү сиңдилерим айтып калышат, ой тиги чөп чардан алып баягындай кылып ичели, борщ жейли, салат жейли. Анан мен айтам, ай, мен деген кемпир чалдын колунда гүл чатай жеп, сары май жеп, каймак май жеп, эртең менен турсаң дастаркондо нан турган бир ошондой берекеде чоңойгон кызмын айлана. Силердин тиги шпинат, капуста балекетиңерди жей албаймын мен депчи. Анткени ошондой болчу да. Эртең менен көзүңдү ачсаң, дастаркон дүйүм тамакка толуп, сары май, тыбыт, чөбөгө, нан. Ал кезде азыркыдай баягы тамактын түрү жок, бирок бир ырыскы береке бар болчу да. Анан раматылык менин апам бир жака кетип атканда, баягы бир кара кулпулар бар эле го, эсиңизде барбы? Эшикти култачу эмес да? Ооба. Эшикти култабай эле баягы кыпчыкей менен же бир нерсе менен эшикти тиреп койчу дагы, сырткы тамга подноска нан коюп койчу. Бир жака кетип атсакчы баарыбыз. Анан ой муну мышык жеп кетет, ит жеп кетет, муну эмне бияка коюп койдуңуз десек, апам айтчу да, айланайындар, үйгө бирөө жарым келип калса, мунун эшиги такыр кулптан үйүнөн ырыскы куту качып кеткен турбайбы деп айтат. Ой жок дегенде эшикти ачса алдында да подностун үстүндө нан турсун, ошондон ооз тийип кетет депчи. Кандай керемет адамдар, ажайып. Бул биринчи маселе. Дагы бир менин экинчи эсимде калган аябай бир окуя бар. Мага ушунчалык өмүрүмө, келечегиме таасирин тийгизген окуя. Айтыңыз. Жайлоодо эми малды чыгарат эмеспи жайында. Анан мен уктап аткам. Уктап атсам эле боз үйдө атам апам анан кыйкыр өкүрөп эле атам бир баланы сабап атат эшиктенчи. Анан кийин апам чыга калып эле, ой эмне болот болду, ой бул ким? Билбейм атаң ким экенин, деп эле тиги баланы сабап атат да. Анан үйгө киргизип анан ой эмне болду десе, атам айтып атат, эмне урдуң муну десе, айтып атат, караңызчы. Бул Кудай урган текебер дейт. Ат минип келе жатып, ой маңдайында отурсам, мага салам бербей, үйгө кирип наар татып, даам сызбай, текеберленип кетип баратканын карабайсың бакмакты деп. Жанагы баланы камчы менен боз үйдүн артын кубалап урдуп да. Илгерки биздин ата-бабаларыбыз кандай уюткусу бар, Анан кийин кишилер ушундай нарыктуу киши болчу, куурдакты кууруп туруп анан карынга салып койчу да. Ой айланайын, эми балалык кылып өтүп кеткендир да, кой эми киргизели үйгө деп, баягынын тиги карында байланып турган куурдакты астына берип, курсагын тойгузуп, кымыздан бир-эки тарттырып, апам анан калтасына нанды салып берип туруп, анан атам дагы бир-эки камчы менен салып тиги баланы. Жол эми көзүмө көрүнбөй деп, анан куурсагын тойгузуп ошентип жөнөткөн да. Эми караңызчы. Азыр кандай? Эмне болдук? Бүгүн кишинин үйүнө киши кирбей калбадыбы? Кирбей. Бир тууганга бир тууган кирбей калды. Бир тууганга бир тууган кирбей калды. Антип көчөдөгү тааныбаган адамды үйгө алып кирип, сен эмне учурашпайсың демек түгүл, жолоочу жолдо калып калбадыбы бүгүн? Качан Кыргызда жолоочу жолдо калып калчу эле? Биз кичинекей кезибизде жапырайган кичинекей айылдагы эски тамдарда жашачубуз.
бирок ичи толтура береке, ичи толтура шаң, кут болчу. Бүгүн ошол жапырайган эски тамдардын баардыгы чоң килейген, заңгыраган үйлөр болду. Бийик дарбазасы. Бирок үйүндө эч ким жок. Тилекке Бирок каршы. үйдүн ичинде эч ким жок. Анан ал үйгө эч ким кирбей калбады. Мазар сыяктуу. Мазар сыяктуу. Эшиктердин каалгасы жабылып калбадыбы? Эшиктердин каалгасы жабылып, жолоочу жолдо калып калбадыбы бүгүн? Бутарбек мынакей бир темабызды ачып алдык негизинен. Ушул маселени эми биз баягы мындай үйлөр, эшиктер ачылуу үчүн, же болбосо бир мындай улуттук баалуулуктар, нарктар, насилдер айтылуу үчүн, насааттар болуу үчүн бир мамлекет деңгээлде кандай иш-чаралар жасасак биз мындай ийгиликке жетебиз? Өзү мындай экен да, баягы жалпы система кандай иштесе, эл ошол системанын ичинде ошондой кете берет экен да. Биз азыр мына Индира айткан нерселерди ошол убакта атадан балага ошол өтүп келаткан болчу, анан кыркып ортодон жок кылып алдык да көп нерсеничи. Эмнеге дегенде, Буларды кимдер кыртты? бул мамлекеттик система. А системанын башында башкаруучулар турат да. Алар элес алган жок да. Бул эл каяка баратат, эртеңки күнү кандай болот? Булар мындай улуттук эмеден уңгудан чыгып кетсе, келечеги кандай болот деген бир ой жүгүртүү болгон жок. Западты туурайбыз, башканы туурайбыз, ушу менен эле биз жыргайбыз деп эле Швейцария кылабыз, анан деп эле жоготуп алдык да баалуулуктарды ортодончу. Адамдар өзүнүн курсагы менен алек болуп калды, чуркап калды нары бери. Баалуулукту бияка коюп кой, жөн эле курсагын тойгуза албай, ушундай чуркап калды элдерчи. Ошол убакта жана ичимдик кирип кетти биздин элге, мындай жана культ катарычы бир маданият. Ошону менен барып анан кийин адамдар баласын тарбиялаш керек дегенди такыр эле унутуп калды. Балдарын тыштап коюп, Россиялап кетти. Бир айлап, бир жылдап көрбөй калды бул жакты. Анан мен айтып аткан нерсем мындай да, мисалы азыр бүгүн биз Сингапур мамлекетине бара турган болсок, чек арадан өтөр менен эле ошолордун мыйзамы менен жашай баштайбыз да. Заматта бизди тарбиялап да кереги жок. Ошолордун системасы менен жашай баштайбыз. Эгер Германияга бара турган болсок, самолеттон түшүп жанагы эмеге аэропорттун эмесине киргендер үчүн эле ошолордун мыйзамын кандай экен, токто деп эле ошолордун мыйзамына баш ийе баштайт экенбиз да. Анан ошон үчүн биз адамдарга мынтип айтып койбош керек да. Өзүңөрдү оңдоп, өзүңөрдөн баштагыла деп айтып койбош керек. Бул уят болот да. Системаны түзүп берип кой, адамдар ошону мисалы пайгамбарыбыз келердин астында араб эли ушунчалык бузукулуктун жеткен чегинде турган эле да. Өзүн өзү оңдой бермек да. Эч ким оңдой алган жок. Пайгамбарыбыз жалгыз келди дагы бир элди анан аласы келгенче бүткүл дүйнөсүнүн элин бир нукка буруп койду да. Анткени пайгамбарыбыз система түзүп берди элгечи. Система. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө дагы мисалы сиз айтасыз, мына Индира айтат, мен айтам, айтабыз, бирок ал система болбосо адамдар ушундай кете берет да, эч түшпөйт бул нерсегечи. Анан эми улуттук баалуулуктар боюнча мындай эмне деген баалуулук, мына мисалы чоң атанын өзүнүн орду бар, чоң апанын өзүнүн орду бар да. Атанын орду бар, апанын орду бар, баланын орду бар, кыздын орду бар, келиндин орду бар, күйөө баланын орду бар. Баардыгынын орду бар эле да. Бүгүн орду жок да, аралашып кеткен да. Орто дагы жакшы, азыр мына дават болуп отуруп кичине элди бурду да, көп нерсени түздөп кетти. Эгер ал болбогондо ата менен бала отуруп алып, чоң ата менен бала отуруп алып арак ичип башташты да. Ошол кичине түстөлүп баратат азырчы. Эми бүгүнкү күндө чечүүчү бир эле жолу бар. Буну кандай жол ал? Биз жалгыз кыла албайбыз. Бул мамлекет деңгээлде иштелип чыгыш керек. Анан ар бир үйгө ошол система кириш керек. Мен кээде сурап калышат да, сиз өзүңүз эмнени айтасыз деп мен айтам, апамдын идеологиясын киргизиш керек деп. Чоң апам бар болчу да. Ал киши 100гө чыгып бул жөнүндө кетти. Ал эмне деген идеология? Кечинде сөзсүз отурганда мына Индира айткандай, кечинде бизде ушундай береке да, аз эле тамак, бирок берекелүү тым эле ушундай өзүң да курсагыңда бүт тоет да. Азыр отургузат дагы, колуңду жууп келдиңби? Тамак ичтиңби? Буту колуңду жууп кел отур дейт. Отурабыз. Анан апам айта баштайт. Мына Манас, мына Семетей, мынакей тиги Сейтек, Курманбек, Эртабылды жанышпайбыз. Эми кара. Адилеттүү болсоң, айкөл болсоң, Манастай болосуң. Эгерде бузуку болсоң, элдин казынасына кол салсаң, абыкке көбөш болосуң балам. Түшүндүңбү? Бул жөн жерден эмес деп туруп айтып берет эле да. Ошон үчүн мен мына мамлекеттик иште иштедим. Канча жыл баягы жер бөлүү жерге. Бир сом дагы мындай жанагы эмне деп койчу эле, парабы ошондой албап турмун да. Мага бере да алышчу эмес да. Ал киши албайт депчи. Ошол эмнеден келген? Ошол апамдын идеологиясы болчу. Үйдөн үйрөтүп койгон да. Ошон үчүн бул эгерде бизге ошондой мүмкүнчүлүк түзүлдө, биз ар бир үйгө ошону таалим тарбияны күнүгө кечинде
истикомат менен үзбөстөн кечинде сөзсүз түрдө ар бир үйдө таалим өтөлсүн демекпиз да. Таалим тарбия балдарга ошондой ата энеденчи. Жакшы. Индира айым ушул мына Муктар байке жакшы ойлорду сунуштар айтып атат. Калымча кошумча кандай сизде пикир? Эгер биз мамлекеттин идеологиясын мамлекет башындагылар жүргүзөт деп отурсак, анда биз чоң жаңылышкан болобуз да. Мен мамлекеттик системада бир канча жыл иштеген адам катары, мамлекеттик башкаруу системасында бир канча жыл ошолор менен аралашып кызмат кылган адам катары айтып коеюн, алардын бүгүн идеологияга убактысы жок. Туура. Убактысы жок алардын. Сиз экөөбүз айтып аткан нерсеге алардын бүгүн убактысы жок. Алардын ою, алардын камылгасы такыр башкалар. Элди кантип багабыз менен арада, экономиканы кантип көтөрөбүз, элди кантип багабыз, кантип тигинин айлыгын төлөп берем, кантип мунун жыртык тешигин бүтөйм, мунун пенсиясын, пособиясын кантип төлөп берем деген мамлекеттин түйшүгү менен алар буга көңүл дагы бурганга убактысы дагы жок, каалоосу дагы жок да. Ушул жерде бир маселе. Ушул жерде мынакей эми ушул нерседен чыгыш үчүн жолбошондой жана сиз Германия аркылуу салыштырып атабыз, Муктар байке. Сиздер жанагы жаакер деген эми уюштурдуңуздар. Эмне? Бул жаакер этнолагер да. Бир эле максат бар. Эми бир эле максат бар. Мисалы мындай да, мен өзүмдүн кошумчамды кошоюн деп атпаймынбы? Минтип айтат да, бизди сындабагыла, андан көргүсүлөр жардам берип бизге ушул багытта иштегенге жардам бергиле дейт да. Мен айтам да, жардамды кайсы бир киши кабыл ала турган болсо жардам бересиң да. Алар кабыл албай атса кантип жардам бересиң? Маселе ошондо болуп атпайбы? Ошон үчүн биз өзүбүздүн колубуздан келишинче деп салым кошолу деп пикир. Ошо мен азыркы баштап аткан пикиримди ачып коеюн деп атам да. Анан жакынкы күндөн баштап Кыргызстанда мамлекеттик катчы институту ишке кирди да. Өлкөбүз мамлекеттик катчылуу болдук. Бул туура саясатпы? Албетте, бул туура саясат. Мамлекеттин идеологиясын жүргүзө турган жападан жалгыз бир киши бар болду да. Иликтеп, ошону бир калың элдин катмарына жеткирем деген бир киши, ошону менен алек боло турган Муктар мырза айтып аткан мамлекеттик чоң машинанын системасында бир киши пайда болду. Бирок жалгыз киши аны арбытпайт да. Биз кыргыз ушундай эл, биз да бири-бирибизди укпайбыз. Баяндай акыл айтып атат, мага антип атат, минтип атат дегенсиз. Мен айтайын дегеним, жакында мен Улуттук Манас театрына барып келдим, Муктар мырза. Президентибиздин жарлыгы менен чоң бир Улуттук Манас театры ачылды. Ошол жерде жаркыраган бир имаратка киргизди президентибиз аларды. Ошол Манас театрынын курамына манасчылар, анан төкмө акындар кирди да, 50 төкмө акын. Анан ошол жерге өрлүктөп бардым. Ушул өрлүктөгөн дагы калып баратат да Кыргызда. Ооба, тилекке каршы. Баягы конфетти алып, анан кийин эшикти ача калып эле конфетти чачсам, деп бардыгычы. Бул унутулуп калган да. Кийинки акындардын баары жаш, манасчылар жаш, аябай кубанычтуу да. Чачыла, бир үйгө кирип баратканда илгери апаларыбыз таттууну толтура алып келип туруп анан чачыла чаччу эмеспи? Ооба. Келинди көргөнү келгенде көшөгөнүн ичинде келинге чачыла чачып кирчү эмеспи? Анан чачыланы чачып кирдим мен. Ак өргөгө кирип баратабыз да алгач карачы. Анан ошол жерде мынакей Назаркул Сейдирахманов, башында турган Распай Исаков, Самат Күчөрбаев, Замир Байалиев манасчыларыбыз дагы, Азамат Болгонбаев, Амантай Кутманалиев, Асылбек Маратов өңдүү мынакей азыркы биздин акындарыбыз, төкмөлөрүбүз бар экен. Анан ошол жерде сөз сүйлөп анан мен айттым да. Урматтуу өнөр ээлери, 6 миллион калкка бүгүн улуттук идеологияны жүргүзө турган 60-ыңар эле калдыңар. Ошол жерде отурган 60-ыңар. 60 гана адам калды. 6 миллион калкка. Колдон келсе силерге аргымактын мыктысын мингизип 60-ыңарга эми. 60 аргымак табылар мамлекетте. Тондун мыктысын үстүңөргө жаап, астыңарга аргымактын мыктысын берип, илгеркидей Манас ата жоого чыгардыган кийин тиги көөлөп туруп
гүл азыгын дайындап бергендей курсагыңарды кампайтып дайындап берип силерди эл арасында чачыратыш керек. Чачыратыш керек да. Жок. Туурабы? Туура. Идеология жүргүзгүлө. Ой, идеологияны жүргүзгүлө кой. Силерден башка Чогулткула, башын бириктиргиле. Биздин чамабызда келбей калбады идеологияны жүргүзгөнгө. Биз уламдан улам эле бийлик алмаша берип, уламдан улам революция боло берип, анан Мухтар мырзанын сөзүндө бир чындык бар. Көртүрлүккө кирип кеттик да баарыбыз. Көртүрлүк менен алышып атып, атасы баласына насаат айтпай калды. Энеси кызына санат айтпай калды. Чоң атасы небересине санжыр айтпай калды. Чоң апасы кызынын чачын өрбөй калбадыбы? Турмуш менен алышып кеттик да баарыбыз. Эми ушул нерсени өрдүрүш үчүн, санат айтыш үчүн эмне кылыш керек? Кыска мындай баягы элге, балким журтка, эл башына мындай сунуш катары. Ыкчам. Мына азыр Биз кечигип атабыз. Биз кечиккен жокпуз. Биз такыр аны унутуп көмгөнү калдык да жерге идеология. Идеология деген жок койсо болуп калбадыбы азыр? Эми көйгөйлөрдү айта берсең аябай көп. Арманыматтын башындай, Кожомкулдун ташындай дегендей. Баягы анын үстүнө кыргыз аябай баардыгына өкмөт күнөөлүү дегенди аябай биз жакшы өздөштүрүп алган эмеспизби? Эми мындай да. Мынакей жакында жана мен айттым, мамлекеттик катчынын институту түзүлдү да. Бирок институтта саналуу гана адамдар эмгектенет. Бир 10 киши менен институтту түзүп койгон да. Анан ал губернаторго чалат, момундай кыл деп, губернатордун анда маанилүү иши бар, бул жак күтүп турат деп айтышы мүмкүн. Экономика деген бар, социалдык деген бар, өзгөчө биздин Таласта аябай элибиздин талабы күчтүү, жазгы айдап себүү иштери деген бар, ошондой эле Ошто, Нарында, Көлдө. Анан идеологияны эң биринчи ушул бүгүнкү экономикадай айлыкты көтөрөм, пенсияны көтөрөм дегендей кылып туруп, бардык маселени жыйыштырып туруп идеологияны бүгүн алып чыгышыбыз керек. Алдыга эң биринчи маселе кылып алып чыгыш керек да, негизги маселе кылыпчы. Ой, сиз билесиз, мурда тиги бир коозунун эти менен бүт бир айыл деген шорпо ичип мен кичкейимде чурулдап, бир кой сойсоп, үйгө 70-80 кишиге жетчү да ошол. Эми бүгүн эле бир экономика, анан расчет, анан кийин эмне деп коет жана калькуляция деген бир балекеттер чыга калып эле бир койдун этин 7 кишиге да жеткире албайсың да. 12 эле жилик болот дейт, мен өткөндө коноктозоюн десем, ошол 12 жиликке ылайыктап туруп 12 гана киши чакырсаң, ошого да жетсе жетти, жетпесе калбай калды дейт да. Пейил каяк кетти. Ой, капырай тиги куймулчакты деген 2 эле бөлүп койсо 2 кишиге жетет. Кабырган эми жок дегенде ооз тийсе, главный момундай чаап деле тартсак болот да. Десек, ошол жок 12 гана адамга жетет. Эгер андан ашык чакырып алсаң, Дагы союш керек. Жок, бир коюңдун эти жетпей, сен уят болуп каласың дейт да. Жок, дагы союш керек болот да. Башка кой. Анан ошону дагы союшуң керек дейт. Ой, эми экономика менен байланыштырыңыз. Дагы союн десең чыгаша. Дагы союн десең чөнтөк кургур тыпырчылап турат да. Экономика менен ушул окуяны байланыштырсаңыз мына эми. Эми андай устуканды багы биз нарк билген салыптуу элбиз го, эми андай чоң конокторго болуп тур. Анан эми ошол бир койдун этин пейилди кенен койсок, 50 кишиге деле жеткирсек болот да. Калгаларды чаап, мына сиздер жигиттерсиздер го, куймулчакты 2ге бөлүп эле тарс. Обязательно эми ошол бир кол тойгондо жеш керекпи, тиги устукандын бардыгын. Мен бир жерге барып дасторкон четинде отурсам, ушунун баары идеологияда темилебиз. Ооба, сөз. Майда бирок маанилүү маселе да бул өтө. Астыбызга тамак тартылды да. Анан мен бала кезимден эле билип жүрчүмүн, көрүп жүрчүмүн да тиги. Атам астына устукан келсе эле кичүү бирөөгө берип койчу да. Меним. Балам мону сенже, ооз тийип туруп эле, мен муну сенже деп койчу да. Анан мен ошону көрүп анан минтип ойлоп алыптырмын да тиги. Ошону бербей койсо уят болот экен деп. Карасаңыз, мына тарбия, идеологияны караңызчы. Астыңдан өзүң талпайып жеп отуруп алсаң, уят болот экен деп ойлоп алыптырмын да. Мен ошону чоңойгончо ошентип ойлоп жүрүп, анан көнүп алгам да. Анан менин бул жагымда бир аксакал отурат. Астына устукан келгенде эле кызым айланай, муну устуканды мага пакетке бир жакшылап ороп бер дейт. Анан мен үмүттөнүп алыптырмын, кызым айланайын десе, тиги устуканды мага берген атат го депчи.
анан пакетке ороп кое айланайын деп кыргыздын бир аттуу баштуу эле аксакалы. Анан менин астымда бир Төкмакын жаш жигит отурган. Арген Баймырза уулу деген бир Төкмакын бар. Анан мен Арген кел алтыным, могун сен ости деп мен өзүм устуканымды тигиге берип койдум да. Болбосо качан мындай ата балага устукан узатып, улусу карындашка устукан узатып дегендей. Ошон үчүн биз ал дейбизби, бул дейбизби? Нарк кетти, нарк насыл кетти. Насыл кетти. Бүгүн бардыгын жыйыштырып туруп, улуттук идеологияны алдыга алып чыкканда гана анан кайра баягы бапыраган береке пайда болот. Кечээ интернеттен мына мен Facebook'тан бөлүшүп койдум. 10 нерсеңди алам деген турбайбы тиги. Аллах таала. Жаның кийин акыр замангелерде 10 нерсеңди алам, эң биринчи берекеңди алам дептир. Анан нарк насилиңди алам дептир. Калыгулбай уулунун, Арстанбек Буйлаш уулунун китептерин мен аябай окуйм да. Ошолор айтып атат. Баркелде. Эми биздин барган сайын убактыбыз карып баратат, билинбей элечи. Муктар карасаңыз керемет, бул эми бүгүнкү күндүн темасы да бул маселе. Азыркы Индира айым айтып аткан, эми бул Кыргызстанда болуп аткан маселе. Анан негизи эле ушул улуттук баалуулуктарды кайтаруу үчүн, же болбосо мындай жасоо үчүн сунуш пикирлериңиз кандай истигенде конкреттүү? Мамлекетке, элибизге, жетекчилерге жасап аткан иштериңиз көрүп атабыз, ошолорго токтолсоңуз. Ошо жанагы теманы эле улантып кетейин. Ошо конкреттүү мен өзүмдүн жардамым деп түшүнөм мамлекеткечи. Эгер нар жакта болбой атса, биз бул жактан кылалы деп. Мына биринчи жылы пандемия боло эле келе 300 баланы алып барды. Тоого, боз үйдү тигип, ошол жерде ачылыш жасап, ошол жерде мэриядагы райондук эмелер, окуу бөлүмдөрү менен чогуу бириктеп 120, жалпысынан 300 баланы алып бардык тоого. Эми 20-20 кылып бөлүп. Бала барат ал жерге, бизде манасыбызды айтып беребиз. Жаанын тарткан үйрөтөбүз, атка үйрөтөбүз, тоону арча менен тааныштырабыз, кыргыздын мурдагы таркы менен тааныштырабыз. Неге? Тоонун ичинде. Бияка кылса болбойт экен да. Себеби мисалы тоо ойнунда. Тоо ойну. Мисалы бир жерде бир мусор челек турган болсо, ага толтура мусор салып койгон болсоңуз, анан сиз бир жакшы нерсени аяка үстүнө салып койбойт экенсиз да. Жакшы нерсеничи. Качан гана биз идишти таптаза кылып тазалагандан кийин, андан кийин биз жакшы нерселерди сала алат экенбиз да. Мусорго аралаштырып эч ким сала албайт экен да. Ошол сыяктуу эле биз бул жерде балдар азыр телефон менен балдардын мээлери мусор болуп кетип атат да, бара-барачы. Телефон кечке чукуйт, дүйнөнүн бардык жериндеги жакшы жаман ажыратпай көрөт да. Биз өзүбүз кылдык мына пандемияда балдардын колуна телефонду кармап туруп, 200 сомдон элинсан салып берип койдук. Эми ошол тоого барганда эмне десек, тоого бул мусор жок да, телефонун алып коебуз бияка, тоонун башы, эч кандай башка маалымат жок. Мына ошол жерде сиз баягы улуттук баалуулуктарды айтып бере аласыз да. Мен айткан жакшы таза нерсени баланын зирегине сала аласыз. Ошол жерде бала таптаза болуп берет, угуп берет да. Манасы да угуп берет, ат жөнүндө сүйлөсөңүз анда угуп берет. Улуу кичүүнүн мамилелери боюнча сүйлөсөңүз, жанагы устукан тартуу боюнча да ошол жерде отургузуп алып, устукан тартып ордоруна койсоңуз, бала угуп берет экен да. Баштан өттү да. Анан 1 жыл, 1 жарым жыл кичине пандемия болуп кармалып калдык. Быйыл эми Кудай буйрса, Эндир айткандай эң актуалдуу нерсе мамлекеттин баардык жана кум төр байлыктарын санап атпайлыбы? Темир, тоо, анан кийин жок, ал байлык, ал кийин биринчи байлык адам. Биз адамды оңдош керек. Адамдарды оңолсо, Аалам оңолот. Аалам оңолот. Адамды оңдош үчүн амалды оңдош керек. Амалды оңдош үчүн биз ушундай кадамдарга барышыбыз керек да. Эми мен мына президенттин кеңешчилери менен да отуруп аябай талкууладык. Кандай кылалы, эмне кылалы? Алар эмне деп атат? Кандай жардам барбы? Муну аябай кылалы деп атышат. Мен проектти алып барып, баары менен сүйлөшүп чыктым да. Депутаттар менен спикер бардыгы. Муну кылабыз, муну окуй кылбасак болбойт. Но бирок качан дегенде сурачат да. 8 жылдан кийинби, же 24 жылдан кийинби дегенчи, же бүгүнбү депчи. Мен бүгүн кылбайлы десем, жок, бүгүн башка маселе дейт. Мен айтам, ушудан жаңылып атабыз, мына 30 жыл өтүп кетти. Бүгүн кылыш керек мунучу. Азыр кылыш керек, эртеңки калтыраңа болбойт. Азыр жөнөш керек тоого. Тоо кандай сонун? Адамдын жүрөгүн тазалап туруп, анан баягы жүрөктү жакшы маалымат алганга даярдап берет да, ал жак. Ата-бабалардын баскан тарыктын изи турат жердечи, изи. Могу этаждын ичинен тарыктын изин таппайсыз. Этаждын ичинен көзүңүз эч машинада башка эчтеке көрүнбөй калат. Машинада аз келген телефонуңуз бар, көзүңүз жерде эле карайт да. Тияка чыксаңыз асманды карайсыз, ааламды карайсыз. Анан ошол жерде балдар жаш. Мен ошон үчүн лагерьди түзүп койдук. Эми буйруса мына
жас кезде барабыз ошол жерге барып ошол жерде чоң боз үйлөрдүн ичине отуруп алып манастан угуп колубузга жаа кармап жаада сүннөт ат минген сүннөт күрөшкөн сүннөт ушунун баарын оңгол менен жүрүш сүннөт деп үйрөтөбүз балдарга. Жакшы. Эми кыргызды уже кылымдарга тааныткан ошол керемет комузубуз бар. Аке Индира айымда комуз сала келиптир. Ушул комуздун тарыхына токтолуп Колго кармап кыңгырап эми осы бир керемет мен ошо комуз жөнүндө айтып коеюнчу. Кыргыздын улуттук идеологиянын бир эң төркүнү болгон бир саналуу эле нерселери бар да. Бул кыргыздын манасы, бул кыргыздын күүсү, кыргыздын комузу, кыргыздын көк бөрүсү, кыргыздын жарамазаны, анан кыргыздын айтышы да. Баракелде. Айтышы да. Элмирбек Кеманалиев агабыз бул дүйнөдөн өтүп кеткенде мен аябай шок болуп калгам да. Былтыр шумал болчу да. Апрелде. Эми эмне болот? Айтыштын ушуну менен өмүрү бүтүп, ушуну менен бүтүп калат турбайбы депчи. Аябай шок болуп калгам да. Мен бала кезиммен айтыштын чоң көрманымын. Кичинекейимде жана Ашырал аталардын айтышканын көрүп калдым. Керемет, ажайып Эстебес Турсуналиев, Ашырал Айталиев дегендер, эмне деген кишилер эле, Тууганбай Абдиев кийинкилерден. Мына азыр эми Амантай Кутманалиев, Агылы Туткучев, Азамат Булгунбаев агаларыбыз чыгып келатат да. Анан идеологияны ар бир адам өзүнөн башташ керек да. Менин үйүмдө Манас бар. Манастын сүрөтү бар, китептери бар. Жакында эле Каныбек Эманалиевди артынан кубалап жүрүп, бошобойм дейт, Саякбай деген китепти жазган да, кырып жүрүп акыры алдым ал китепти. Сиздин үйүңүздө кайсы китептер бар? Анан кийин ал бар. Манас бар, Манас. Анан үйдө комуз бар. Комузду ар бир кыргыз тим эле мектепке барып комузду үйрөнбөсө дагы бир слух болуш керек да. Мен жакшы деле черте албайм, бирок ушуну кыңгыратып турам да. Кыска элечи мындай азыр эми сырыкка болуп турам. Сүйдүм күйдүм деп орозонун улуу күндөрү давай эле бир аз элдиктерден эле. Керемет. Ар бир кыргыз колуна кармабаса да эми азыркы турмушта, азыркы жагдайда комуз кармай турганда заман болбой турбайбы? Баары тирилик менен алышыпчы. Бирок ар бир кыргыздын үйүндө комуз болуш керек да. Калпагы, комузу, манасы. Анан калпагы, манасы болгону жакшы. Анан азыр Кудай буйруса, мына улуттук идеология демекчи, мен ошо мамлекеттик катчыга кирип чыктым. Маданият министрине кирип чыктым. Жакында ушул 7 облуста айтыш өткөрөбүз. Акындардын, төкмө акындардын айтыш өтө 7 жерде. Кайсыл убакыт пландаштырып атат? Мен ошо адегенде эле эң биринчи Баткенден баштайлы дедим. Баткенден баштап бир Баткенде керемет айтыш өткөрөлү. Акындарыбыз менен биргеликте деп турсам, ушул жакынкы күндөрү Байдылда Сарногоевдун 90 жылдык мааракеси экен да. Ушул Кудай буйруса, мына 16-17 майда Айкөлдүн жеринде, улуу кең таластын элинде ушул жакшынакай төкмө акындардын азыр байгефондун чечип атабыз, Кудай буйруса, бир чоң керемет айтышын кылсакпы деп турабыз. Андан ары эл үчүн бир жакшы жаңылык кылалы деп. Андан ары Баткен облусунан Нарын облусуна ушундай кылып
бир жети дубанда илгери акындар деген комуздарын көтөрүп эле эл аралап кетчү экен да, тиги Исмаил Ворончиев, Коргол, Алымкул Өсөнбаев деген аталарыбыз, Ашшал Айталиевдер. Биздин акындар бүгүн антип эл аралабайт да. Эл аралап кыдырып ырдашпай калбадыбы, эми жашоо заман башка болуп калды. Ошон үчүн ушул айтышты, Кудай буйруса, жакынкы күндөрү өлкөнүн 7 дубанында өткөрөлү деп мен ошо сунуш берип атам. Азамат Капарович колдоду, министр, маданият министри, мамлекеттик катчыбыз дагы колдоду. Дагы бир жолу айтам, мамлекеттик катчынын институтунда өтө аз адамдар иштешет. Сиздин сурооңузга жоопта эмне кылышыбыз керек? Мамлекеттик катчынын институтун керек болсо өзүнчө бир чоң министрлик кылып ачыш керек. Мотор болот, Мотор, мамлекеттин кыймылдаткычы өкмөт менен экономика эмес, мамлекеттин кыймылдаткычы ошол мамлекеттик катчынын чоң институту болуш керек. 7 дубандан кыйындап Жети дуанды чогултуп туруп, бир мындай чоң институт болуш керек да. Элдин баары биринчи ошол мамлекеттик катчынын институтуна кирип, тегирменден парадан өтүп туруп анан экономикага сүңгүп кире турган болуш керек да. Илгери деген сопсонун эле жашаганбыз да. Ошол мамлекеттик улуттук идеология кайнап турган мезгилде жокчулук болбой эле, наоборот эл бири-бирине кайрымдуу болуп, айтып атам го, азыркыдай жолоочу жолдо калган эмес да анда. Ошон үчүн менин сунушум, мен жогорку кеңеште мынакей көп жыл эмгектендим. Ал бир дагы эл өкүлү аны азыр мындай, Мухтар мырза деле айтып атпайбы, демилгем колдоо таппай атат деп. Алардын азыр президенттин, жогорку кеңештин, өкмөттүн задачасы такыр башка. Элди кантип багабыз менен алек болуп атат алар. А мамлекеттик катчынын институтун кеңейтип туруп, Мухтар мырза, колдон келсе бардык мүмкүнчүлүктөрдү, бардык шарттарды башкарууга бир керек бардык нерсени ошол жака өткөрүп бериш керек. Анан ошондо кыргыз болот. Жакшы, Мухтар аке, айтсаңыз мынакей азыр жана сиздин демилгеңиз эмне себептен колдоо таппай атат? Сиздин мындай ой толгооңузда же болбосо биздин азыр Индира айым айткандай чындап эле ушул кара курсактан чыга албай атабызбы, же ошо ойлонгон адамдар аз болуп атабы? Кандай сунуштар бар мындай? Мен мындай да, мисалы жана мен бекерден айтпадым, жанагы Сингапурга барсаң ошол адам өзүнүн башташтын да кереги жок. Мисалы сиз кирсеңиз ал жерге башташым керек эле деп да ойлонбойсуз да. Киргенде эле ошонун системасы менен жашай баштайсыз. Программа түзүлгөн. Программа түзүлгөн. Бизде ошол жок болуп атпайбы? Түзүлгөн программа жок да. Мисалы мен баштайын десем деле баштай албайм. Өзүңүз айткандай. Бар эле мисалы бизде рычаг жок да. Мына областтар боюнча балдардын ортосунда улуттук оюндар боюнча мелдеш өткөрүп койгула дегендей рычагдар жок да бизде. Ал бийликтин башындагыларда. Ошону алар бийлик башында туруп алып эле мектептер аралык улуттук оюндар боюнча мелдеш өткөрүп. Жана ким жүрдү эле Мухтар аке жүрүп чакырчы бер. Сиз уюштурасыз, жөнөңүз. Мына сизге акча, мына сизге бөлүп коюш керек да. Башка ар бир сфера боюнча, айтыш боюнча, манастар боюнча баардыгы тияктан чечилиш керек да. Мисалы айтып атпаймынбы? Сиз ойлонбойсуз да. Мен өзүмдөн оңолууну башташым керек деп ойлонбойсуз. Японияга кирсеңиз, ойлонбой эле ошол системасы менен оңолуу эле жашай баштайсыз да. Мисалы, Советтер Союзунун убагында бизде атеизм болгон да. Кудай жок дегенчи. Эч кайсы инсан Советтер Союзуна келип туруп, мен дагы өзүмөн баштап Кудай жок деген өтсөмү деген эмес да. Келип эле бизде Кудай жок деп калган. Мен арабтарды көрдүм, туугандарды, СССРдин убагында бизде жашаган. Атеист болуп калган. Система ошондой. Бардык Советтер Союзунда жашаган адамдын баардыгы атеист да. Мен деген кыйын деген алымдар дагы атеизм жолу менен жашайт. Мушрик болуп кеткен да. Эми 70 жыл ошентип жашадык да. Эмнеге? Анткени ал ошо система болуп атпайбы? Кудай жок деген система да. Эми караңыз, пайгамбарыбыз келгенде деле араб жарым аралында Кудайды тааныбай жаткан эл болчу да. Эч ким өзүн өзү оңдой албай аткан да. Пайгамбарыбыз келип системаны түздү эле, бардыгы түзүлүп калды ошол системагачы. Ошон үчүн бүгүн мен намек кылып да айтып атам, түз да айтып атам, интернет аркылуу да айтып атам, мектептерге барганда, жогорку жакка барганда, жолугушууларда, депутаттар менен отурганда айтып атам, жогору жак түзгүлө системаны, антпесе болбойт. Адамдар өзүнөн өзү баштай албайт, оңолуу болбойт. Эртең менен эч бир адам туруп бүгүндөн баштап оңолом дей албайт. Мына мен теңиштарым уже пенсияга чыгып кетип аталдычы. Айтсам айтат, Мухтар аке бүттү, бияга оңолбойт дейт. Мен айтам, жок дегенде бүгүн ушу балдарыбыздын туура жолдо жашап калышына арык чаап калбайлыбы бүгүн? Бүгүн арык чаап калбайлыбы? Кой берип болду, бүттү, оңолбойт дебей. Эми ошон үчүн болуп атат да, болчу. Жакшы, Мухтар аке.
жакшы сунушту айтып атасыз. Негизинен эми баягы Индира айым дагы жакшы сунуштарды айтып кетти. Деги эле ушул сиздерди алып барып ушул азыр мамлекет качы түзүлдү. Мынакей программаңар иштегиле десе, эл үчүн кызмат кылгыла десе, эмнеден баштайт элеңиздер биринчи орун? Биз мындай да, мына биз менен иштеш үчүн адамдар керек да. Анын үчүн мамлекет Кандай адамдар керек? Балдар керек. Балдар, окуучу балдар керек да. Анын үчүн мамлекеттик рычаг керек. Мектептерге айтыш керек да. Баягы бизде мисалы Советтер Союзунда Зарница деген оюн болот эле да. А Зарница эмне деген оюн эле? А көрсө ал Зарница баягы балдарды мамлекеттин мекенин коргогонго даярдаган экен да. Бардык Советтер Союзунун мектептерде өтөт эле да. Жыгачтан автомат жасап алып, карды кечип, рюкзактарды азынап алып жүрөт эле. Армияга барганча эле биз армияга даяр болуп калчубуз да. Ошондой болчу. Азыр дагы балдарды ошентип биздин мисалы бул жерде бир лагерь бар деп болду. Жети областка жана Индира айым айткандай, жети областка 7 жерге, жокто 10 жерге лагерьди ачкылы. Ошол жерге мындай мугалимдерден мен өзүм бүт ар бирин тандап, талдап, алардын тарыхты билүүсү, мекенчилдиги баарын экзамен өткөрүп, ар бир жерге ондон мугалимди коюп, ошо окуучуларды алып барып, ошол жерге жайында тарбияламакпыз да балдардычы. Улуттук баалуулуктар менен тааныштырмакпыз. Ушул жетиштүү болобу? Жок, ал бул мындай кыпыны да. Бирок системалык түрдө бардыгы иштеш керек да. Жакшы. Мен кошумчалап анан жыйынтыктап коеюн, биздин убактыбыз соңуна чыгып барат болуш керек эгер. Зайда, сиз айтып атпайсызбы эмнеден башташыбыз керек депчи. Мухтар мырза туура айтат. Баягы коомдук ишмерлер жөн эле бир мектепке кирип келе калып, өзүңүздүн деле башыңыздан канча өттү, мынакей ошо эл аралап жүрөсүз, улуттук идеологияны жайылтам деп жүрөсүз, сиз дагы кыргыз деп жүрөсүз да. Кире калып эле мен ушуну айтам дегенде дагы көп жерлерде уруксат бериле бербейт да. Ошондой. Мүчүлүштүктөр болот. Ошондуктан эң ириде мамлекет улуттук идеологиянын чоң бир концепциясын иштеп чыгыш керек. Биринчи кезекте? Биринчи кезекте Мухтар мырза туура айтып атат. Мамлекет башында турган инсандар менен биргеликте комплекстүү агайын туугандын баарын чакыртып жана тиги мен келатсам бир төкмакын айткандай кандайсыңар анан агайындар балекетиңерди алайындар дегендей тиги баарын агайындын баарын чакырып депутатын дагы чакырып, туура. Эл өкүлүн да чакырып, акынын, ырчысын, көчөдөгү кетеле кет деп бийлик кетип аткан оппозициясынын кошунун баарын чакырып туруп отургузуп, мына эми бир сүйлөчү жарыктык деп коюп астына. Ошолордун бардыгынын катышуусунда кыргыздын корифейлерин чогултуп туруп, мамлекеттик улуттук идеологияны жүзөгө ашыруу боюнча мамлекеттик чоң концепцияны иштеп чыгыш керек. Бул биринчи маселе да, биринчи кадам. Шаг за шагом кетет да, мамлекеттин ар бир реформасы кадам менен жүзөгө ашат да. Анан бүгүн мамлекеттик катчы кызматына мынакей Сүйүнбек Сапарбекович Касманбетов деген биздин агайыбыз келди. Менин агайым. Ал киши манасчынын уулу, өмүр бою манасты угуп чоңойгон киши. Коомузда ушундай кол ойнотот. Мен билгенден ал кишинин төкмөлүгү, жазмалыгы бар. Идеология жөнүндө ал кишиге акыл үйрөтүүнүн кереги жок. Ал ушу дасыккан адис уже билет ал баарын. Баягы окуп үйрөнгөн эмес, көрүп чоңойгон киши да агай. Мен ал кишини аябай жакшы тааныйм. Эми баарыбыз биргеликте жардам беришибиз керек ошого. Акмат сен акмаксың, Ташмат сен жөн отур. Мен өзүм билем дегенден алыс болуп, бардыгыбыз улуттук идеология деп туруп мамлекеттик катчынын тегерегине биригип туруп, акыны да, манасы дагы, айтышы дагы, көк бөрүсү, оппозиция, позиция, депутат баарыбыз биригип туруп, бир түндүктө, бир түндүктүн астына биригип туруп, анан ошол идеологияны сүрөшүбүз керек да. Сүрөшүбүз керек. Концепцияны иштеп жазып чыгып туруп, анан шаг за шагом жаакерге алып кетеби, тойго алып кетеби, жайлоого алып кетеби, кандай кылса дагы бир нукта, бир идеология менен бардыгыбыз чогуу кетсек, баягы жарыкты ээрчийт да. Ар бир адам караңгыда жарыкты ээрчийт да. Ошондой болуп иштеп кетишибиз керек. Жосунсуз жоруктардан, ашыкча сындардан алыс болушубуз керек дагы. Бүгүн ар кимибиз эмне жардам кыла алабыз? Салым кошобу, колуна кол, бутка бут. Салым кошуп, ушул улуттук идеологияны эмне кылып алдыга жылдыра алабыз? Сиз машинени айдап баратсаңыз, Сүйүнбек Сапарбекович, мен ошол машиненин ичиндеги бир рулду оңдоюн. Мен жарыгы болуп берейин фарасы астыга. Мен болсо артынан түртөйүн ошол машинени деген позицияга өтүп, анан
президент колдобой атат, өкмөт колдобой атат, баланча колдобой атат деп аларга тарынганыбыздын өзү туура эмес. Анткени ал кишилердин астында дагы бир жолу айтам, бүгүн башка милдеттер турат да. Элди багыш керек, орчулуктан чыгаш керек, мына жазгы талаа иштер, кымбатчылык тууруп турат баарыбыздычы. Ошончуктан мен азыр эфирден пайдаланып биздин мекендештерибизге дагы кайрылып кетем. Мухтар мырза, Темирбай мырза, мына сиздер ушул күнгө чейин деле эч кимге айтпай эле, унчукпай эле, тигилерди help self кылып кыдырбай эле элди аралап балдарга ошол өрнөктү берип келатасыздар да. Элмирбек Иманалиев айткан экен го, эй, өнөр деген устат менен шакирттен уланат бири-бирине деп. Устат шакирт деген да жок болду да бүгүн мынакей. Устат шакирт бири-бирине өнөрдү тооруп улантат деген да. Ошон үчүн бардыгыбыз ошол бир түндүктүн алдына бириге турган мезгил келди деп ойлойм эми. Баракелде. Мухтар аке. Эми мен ачык айтканда 15 жыл болду да. Биригейин деле барып атам. Мындай барам да. Анан биз канат кол болоюн дедим эле десең, жок, меники башка колум бар деп коюшат да. Кандай десең, мындай ыңгайлуу, чогуу бирдак анандай иштеген ыңгайлуу кишилер деп коюп атпайбы? А жок, мындай тазалыкка чакырган кишилер, нарыктырып турасызбы деп коюп атат да. Ачык айтайынчы мына. Эми ошончо ичиң ооруп калат да, туурабы? Барасың да мындай кылбайлыбы десең, жок, андайдын кереги жок. Мен ачык эле айтайын, эң жогорку жакта отурган бир досум бар. Ошо ачык эле мага айтты. Менен бир кишинин Эмне деп айтты? Өмүрүмдө бир кишинин атын айтып көргөн эмесмин, айтпайм дагы. Кабинеттин ортосунда айтты. Мухтар аке, досум дейт. Бери кара дейт. Сен Советтер Союзу боюнча эле калып калдың. Талим, тарбия, маданият, руханият эле жүрө бересиң. Биз азыр капитализм куруп атабыз деди да. А капитализм деген акчага деди, негизделген деди. Акча табыш керек деди. Мен сага ачык айтайын. Сен Токтогул Сатылганов, Манас, Чыңгыз Айтматов эле чырылдап жүрөсүң дейт. Бирок анын бизге кереги жок деди. Ачык айтайын. Манас, Чыңгыз менен Токтогулду түм эле ойлойт. Манасты тирилтип алып келсең дагы дейт. Мен чүндөгү нак түшпөсө ошол мероприятияга мен барбайм. Ачык айтайын, барбайм деп коет. Эми эмне дейсиң ошондо? Эмне кылып кол болушуң керек мен аларгачы? Ошон үчүн кой деп эл менен эл бар экен, элден айланса болот. Ушу элдерге барып айтсаң алар түшүнүп, мейли балдарыбызды алып баралы, ошол жерден ушу сиздин идеяңыз жакты деп алып барып атышат. Ошого да рахмат да, шүгүр да. Эми айта берсе өзүң жана башында айткандай арбаным аттын башындай дегендей да. Жакшы бололу деген бул эмени алып кетиш оор болот экен. Туура эмес жака кетиш жеңил эле болот экен. Адамдын напсисине туура келет экен да. Ошон үчүн эми мен Кудайдан миң суранам, дуа да кылып атабыз мына Орозонун улуу күндөрүндө. Кудай таалам баарыбыздын пейилибизди оңдосун, пейилибизди жүрөктөрүбүздү кенен кылсын, элибиздин ортобузга бир Аллах таалам ынтымак салсын. Жана Индира айым айткандай, ортобузга мындай береке берсинчи Алла таала. Береке, бири-бирибизди туура түшүнүшүп, бири-бирибизге мындай кандай оюңду айтчы, мен жакшылап угайын дегенге жеткирсинчи Алла таалам. Ошол. Жакшы. Анда убакыт деген ушундай соңуна тез эле келип калды. Бул эми өтө чоң тема. Мен ойлойм, ушул аз убакыт ичинде сиздер мындай омоктуу ойлорду ортого салып, элибизге жакшы бир азын улак багыт бердиңиздер, максатты айттыңыздар. Эми жыйынтыктап берсеңиздер. Убакыт деген ушундай экен. Эми учурдан пайдаланып мен бүтүндөй ушул элибизди, бүтүндөй мусулман бир туугандарды ушул ыйык Рамазан айы менен чын дилимден куттуктаймын. Рамазан айы дагы бир кут дарыган, кут түшкөн, жараткан Алла таалам эмне деп тилек кылсаң эч бир колуңду куру койбогон ыйык айлардын биринде айтылган кабыл тилектерибиздин бардыгы кабыл болсун. Аталар санжыра айтсын. Апалар жол көрсөтсүн. Баягы атадан балага, муундан муунга өтүп келаткан кыргыздын идеологиясы сиздердей, биздей, момундай манасчылардай, төкмөлөрдөй асылдар турганда улуу кыргыз миң жашайт дагы. Бардыгыбыз ошол үчүн аракетти көрөлү. Жаманчылыктын бардыгын аманчылык жеңиптир деп менин апам айтчу эле, ансыңарындай аманчылык болсо, мына ушул бүгүнкү сиздин эфирди дагы ушул иштин бир башаты деп кабыл алып, Кудай буйрса. Алгачкы кадамды сиз баштадыңыз деп туруп, мына азыр бүгүнтөн калбай уланталы ушул ишти. Бардыгын эртең кылабыз дей берип атып эчтекебиз деле калган жок. Ошон үчүн бүгүнкү күн менен сиздин ушул эфириңиз алгачкы кадамдардын бири болсун, Мухтар мырза. Сиз экөөбүз дагы да эли журт менен, асылдар менен ушул чоң бир улуттук долбоорлорду жүзөгө ашыралы.
алдыдагы мерчемделип турган иш-чаралардын баардыгын ийгиликтүү өткөрүп алалы, Кудай буйруса. Баарыбызга бекем ден соолук, жараткан Алла таалам жүрөктөргө ыйман берип, жанагы сиздин досуңуздай болуп, манасты тирилтип келсең да чөнтөгүмө 1 сом түшпөсө барбайм деген акмактардан жараткан Алла баарыбызды сактасын. Жакшы, Муктар аке. Эми атаңыз. Силерге чоң рахмат. Ушул жерде мына канча жолу эфирде отурдук. Жалаң жакшылыктын жарчысыңар ушул эфирчи мына марбаты болуп калды азыр. Анан мен бир кайнежем ооруп келди да. Ооруп келип анан бир комнатада өзү жалгыз пичнүйдө жашап калды. Анан үйгө телевизор коюп берип койгом, колуна пульт берип койгом, качан кааласаңыз каалаган программаны көрүңүз депчи. Анан эртеси мен жумуштан келип, эмне зериккен жоксузбу десем, жок дейт. Негизи ушу марбаты деген бар экен. Анда баягы түндө дагы кете берчү эле го бир момент. Бир суткадан бери токтобой көрүп атам. Аябай жүрөктүн жаназыгын берип атышат да. Тим эле сон болуп, тим эле ыйлан келет го деп. Бакшы ооруп атканына карабай, силердин эфирди бир сутка көрүптүр да. Чай ичип атканда да ушундай карап көрүп аттым. Аябай маанилүү сөздөр депчи. Ошон силерге Аллах ыраазы болсун. Жакшылыкка жарчы болуп жүрө бергиле. Ишип аткан, кылып аткан ишиңерден Аллах таалам ушундай бир жакшы берекесин берсин. Анан кыргыз элиме айтарым, бир тарыхый учурда турабыз. Ар бир учур өзүнчө тарых да. Ошол кийин биздин балдар ушундай биздин ата бабалар бизге эмне деген заманды куруп кеткен дебегендей жакшы заман курганга Аллах таалам мүмкүнчүлүк берсин. Өзү тарых ушундай кайталанат экен. Жакшы учурлар начар адамдар жаратат экен да. Начар адамдар начар заман курат экен. Бирок начар оор заман дейт. Жакшы адамдарды жаратат экен да. Оор замандан жакшы адамдар чыгат экен да. Биздин бүгүнкү акыбалдан Кудайым буйруса күчтүү балдар өсүп чыгат. Жакында Кудай буйруса Кыргызстан аябай өсөт алдыгачы. Кудайым буйруса. Анткени биз келечек жаштардыкы, жаштар менен мечиттен көрүп, силерди көрүп абдан сүйүнүп атам. Аллах таалам ошол мээнеттериңердин берекеси менен Кыргызстанды берекелүү өнүктүрүп берсин. Рахмат. Алтындай болгон убактыңыздар бөлүп келип, ушу элибизге жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Кудай таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Бүгүнкү ошол биздин суроолорубузга коомдук ишмер Индира Куралбекова жана ошондой эле продюсер, режиссер агабыз Муктар Атаналиев жооп берди. Кудай таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Эл жерибизде тынчтык болсун, ынтымак болсун, ыйман болсун. Бүгүнкү ошол айтылган дуалар улуу күндө Кудайым өзү кабыл кылсын деп тилек кылабыз. Каргадай болуп карганча, Кудайым өмүр жалгаса. Калкым кыргыз деп кызмат кылабыз, кашыктай каным калганча. Орозоңуздар кабыл болсун. Салам алейкум.